1 майдан баштап şu автобекеттерде жүк ташуучу, эл ташуучу, мына пассажирский перевозка такси кылгандар 800 сомго ташып жүргөн Талас, Бишкек, Каракол баягы баалары болсо 2000ге чыкты. Бул көрүнүш жалаң эле ошо 1 майда эмес. Жаңы жылдын алдында, ар кандай бир майрамдардын алдында ушундай нерсе көрүнүп атат да, ушу акыркы учурда. Мынакей Бишкек мэриясы отурат. Автобустар менен ушу балыкчыга чейин жеткизишти да. Анан балыкчыдан нары элдердин ягылды жөө кеттиби билбейм. Ошол маселе боюнча кандай бир иш-чара жүргүзөсүңөрбү, кандай бул келечекте ушундай көрүнүш боло береби? Ушул жөнүндө маалымат бериңизчи. Негизи баалар туура кымбаттап атканын тиги биз көрүп атабыз, бирок азырынча биздин монополияга каршы жөнгө салуу кызматында бул боюнча жөнгө салуу боюнча полномочиялар жок да. Кече мынау дебюрократизация боюнча тиги каралып, азыр ушул кошумча функцияларды берүү жагы азыр каралып атат да. Азырынча биз темир жол гана ичинде гана, Кыргызстандын ичинде мына балыкчы, кайынды ошолорду гана бааларын коюп беребиз. Ал эми автобекеттердин баасына такыр кийлигишпейбиз, аны жергиликтүү бийликтер тарабынан же мэриялар тарабынан гана аныкталып коюлуп берилет. Азырынча бул боюнча бизде эч кандай полномочия жок да. Анда ким бул иш жөнүндө? Мына эми кайра майрам сайын ушуну кайра көрүнүш боло береби? Же кандай болот бул өзү? Сиздер азыр мэрия тарапка, жергиликтүү бийликке неметип койдуңуздар да. Негизи бааны силер көзөмөлдөйсүздөр да. Булар да кандай? Эми азырынча бизде бул боюнча бир дагы функция да жок. Биз башаламандык боло береби? Мындай келечекте ким жооп берет буга? Бирөө жооп бериш керек да, мамлекет. Негизи азыр бардык автобекеттердин бааларын, каттамдардын бардыгын жергиликтүү бийликтер өздөрү коет. Жергиликтүү бийлик эч качан койбойт. Жергиликтүү бийлик мынакей Бишкек шаарын мүмкүн коюшу мүмкүн. Айтсаңыз, жооп берсеңиз. Бактык Каныкович, биздин Бишкек Талас каттамы күн сайын саат кечки 9-да, 10-да, 11-де кетет. Билеттин баасы 500 сом. Бишкек Көксай болсо 8:30-да кетет. Билеттин баасы 450 сом. Бишкек Покровка болсо 23:30-да кетет. Билеттин баасы 450 сом. Ал эми такси каттамдарыныкы 800 сомдон. Жок, туура 800 сом. Бирок майрамдарда 2000 сом болбодубу? Катталды го. Ошол соц тармактардын баардыгында биздин жарандарыбыз чыгарды го. Майрамдын алдында эми ошондой